Кыргызстандын келерки 6 жылдык тагдыры ар бир шайлоочунун тандоосунан көз каранды. Бул жолку сыноодон да кыргыз эли акылмандыгы, көрөгөчтүгү менен татыктуу өтө аларын айткан чүйдүн жашоочулары алдыдагы шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин тандап аларын билдиришет. Бизге мугалимдиктен премьерликке жеткен алдыбызда ушундай кандидат турат. Мындай кандидатты колдогондо кимди колдойбуз? Не то что с неба звезды. Эгер биз бир пикирде болбой, чачырап турсак, биздин добушубузду ар ким келип сатып алып кетет. Өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк, өнүгүү болсун десеңер, 9-номурдо Сооронбай Жээнбековду тандап алалы. Сооронбай Жээнбековдун программасы ишке ашкан жана алдыда жасай турган иштердин негизинде түзүлгөн. Талапкер алдыңкы 6 жылга биринчи орунда турган багыттарды тандап алган. Эки бийликтин бутагын тең көргөмүн. Мамлекеттин бийлик бутактарын тең салман кармашка. Ушул эл коюп аткан талаптарга ашырганга тездетип, биздин мамлекетти эң алдыңкы мамлекеттерге арасына өсүш боюнча кошконго мени кудуретим дагы, билимим дагы, ар намысым дагы жете турмат дагы туманда. Элдин бүтүндүүлүгүнөн, тынчтыгынан өткөн байлык жоктугун айткан ар улуттун өкүлдөрү мындан арыда президент Алмазбек Атамбаев чыйыр жол салып кеткен жолду улантуучу жол башчы келиши зарылдыгын белгилейт. Я думаю, наш выбор очевиден. Президентибиз Атамбаев 6 жылда өлкөгө тынчтык, туруктуулук орнотуп, өлкөнү алдыга жылдыра алды. Мен кыргыз көчү жолун улаарына ишенем. Жаштардын атынан, дуңган калктын атынан 15 октябрда Сооронбай Жээнбековго гана добуш берүүгө чакырам. Используя свой богатейший опыт. 15 октябрда мыйзамдуулуктун, стабилдүүлүктүн кепили боло турган, мамлекеттик кызматтарда жеткиликтүү тажрыйбасы бар Сооронбай Жээнбековго гана добуш берүүңүздөрдү суранам. Ачык айкындуулукту ар качан бийик койгон Сооронбай Жээнбеков бул жолку шайлоо өнүктүгүнө биринчилерден болуп жаңылык киргизе алды. Кызмат ордун тапшырып, жөнөкөй талапкер иретинде бара жаткан Жээнбеков бул кадамы менен ачык, таза шайлоо болушун максат кылат. Мен мамлекеттин кызыкчылыгын өзүмдүн үй бүлөм кылсам жогору коем урматтап айтканда коюп келгенмин. Мына Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу тарыхында мен мына президент менен сүйлөшүп, премьер-министр кызматын тапшырып бердим. Ким жөнүндө тапшырып берет? Мурун мына президент кеткенде баардыгы тең убактылуу кеткен. Баардыгы иштеген. Мен ушул ресурсту айтпасын деп, Жээнбеков билигин колдонот дебесин деп, кызматын тапшырып берип, жумушу жок кандидат болуп жүрөм ошолор деле. Сооронбай Жээнбеков арубак жеке кызыкчылыкта мамлекеттик кызыкчылыкты бийик коюп келген. Максаты ак эмгеги менен өчпөз из калтыруу. Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.